Эми азыркы мен сиздерге түшүндүрө турган темам между плюс местоимения. Между жана ат атоошторду кантип колдонобуз? Менин ортомдо жана сенин ортоңдо дей турган болсок. Мисал үчүн, менин ортомдо жана сенин ортоңдо. Же болсо кыскача экөөбүздүн ортобузда дей турган болсок, между мной и тобой болот. Жазып алыңыздар. Между мной и тобой. Хорошее отношение. Менин жана сенин ортоңдо жакшы мамиле бар. Между мной и тобой. Между нами и ними. Биздин жана алардын ортосунда болот. Между нами и ними. Биздин жана алардын ортобузда. Между мной и ей дейбиз. Между мной и ей. Менин жана анын ортосунда, кыздын ортосунда. Между мной и ей. Да? Есть ребенок деп айталым. Мисалы үчүн, менин жана ал кыздын ортосунда балабыз бар. Между мной и ей. Деп же болсом аялыңызды айтып атасыз да, женский роддо. Между мной и ей есть ребенок. Андан кийин, эми менин жана ал баланын ортосунда деп айта турган болсок, же болбосом сиз мисалы үчүн женский роддо болсоңуз, күйөөңүздү айтмакчы болуп аткан болсоңуз, мужской роддо, отношение между мной и им болот. Эркек балага анын ортосунда деп айтмакчы болсок, отношение между мной и им, менин жана анын ортосундагы мамилебиз. Спор между вами и нами, биздин жана силердин ортоңордогу талаш. Спор между вами и нами деп мына ушинтип колдонуп кете берет.